Койлордун мурдуна маңка сагып жөтөлүп атат. Эмне кылсак болот? Буга биринчиден эмне кылыш керек? Диагноз коюу үчүн биринчи мурдунан аккан суюктун өңүнө караса болот. Эгер суюктук бесцветный, прозрачный болсо, бул өпкөдөгү воспаление деп билсек болот. Эгер цветной, көк, ак болуп чыкса, бул курттан деп билсек болот. Мурдунда эстероз деген курт болушу мүмкүн, өпкөдө дикролез, диптоколез деген курт болушу мүмкүн. Ошондой эле эми буларга сразу лечениесин өтсөк, биринчиден альбен берсек болот. Бизде бар альбендазол составында 10%. Бул да жардам берет. Ошондой эле манезиум групп деген препаратыбыз бар бизде. Составында 2 грамм ивермектин, 1 грамм эмес, 2 грамм ивермектин, ал эми еще дополнительный празиквантел деген препарат болот. А бул альбендазолдордон күчтүүрөөк кетет. Ошондо эки немени бир препаратта жайгаштырып чыгарганда, бул өтө жакшы препарат. 20 кг веске 1 граммдан берет. Ошондой эле койлор шамалдаганда, өпкөсүнө суук тийгенде, пастереллез, кара өпкө